Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбековго козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун маалымат кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык кылмыш иши жазык жоопкерчилигине тартуунун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу токтотулган. Чечимди бүгүн Свердлов райондук соту чыгарган. Эске салсак, Акбөкөн Таштанбеков УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени маалымдалган. Ага карата улуттар аралык жана аймактар аралык кастыкты козутуу фактысы боюнча иш козголгон. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбековго ырастама жана төш белги тапшырылган. 10 январда ал үй камагына чыккан. Супер KG порталына алага коюлган айыптар тууралуу айтып берген. Көп өтпөй үй камагына чыккан депутат Акбөкөн Таштанбеков Жогорку кеңешке ант берет. Маалымат булагы Супер KG.